Ha? Kasır okuyatkan adamga mesnilerden gelip uyusa qanday olur? Kasır okup pütürgöndө men kasır namaz okudum da aytıp koyuş gerek. Tigiler turgulantат. Aytıp turup ketedi. Ha? Aytıp turup ketedi. Ova turgulanta berет эки рекетин. Bul aytıp ketedi, жана өзү окуп кетedi. Айтат, айтыш керек. Касыр окуган адам салам бергенден кийин биз касыр окудук деп коет, ана калгандарды билип толуктап алат да. Атимму солатакум ва инна кауму сафар дейт. Намазыңарды толуктагыла, биз мусафырбызды айтып коебуз. Taşlar namazda şunu sıra veriniz de kaldı. Ben de okuyatsam ben aklıma gelip duru alıştı dedi de. Şimdi o sıra veriniz de gene beri. Салам берип бүтүрөт, тигил уланта берет. Өздөрү билет, рекет санын билет аларчы. 2 рекет болуп калды, 4 рекет депти. Менен да бирөөнү сурат да. Азан айткандан кийин дуа кылып туруп, мындай кылган болуп мына 10 бизде мындай кылабыз, мына Аллах кылабыз. Ошо жакшы. Болобу, болбойбу? Болот, ан салафилер болгонго маани бербесин. О салафи экен, вахаби экен деп коюш керек болду. Ошону сурап бериң. Сүннөт болот. Деп калган анан кийин. Салам алейкум. Gel. Эң сонун сүрөт ушундуку чыгып тур, элдин баары ушуну көрсөтүп мага жөнөттү кайра. Биз балдар менен барсак болобу? Барган турбай, кыйналбай экен дейт. Эмне сурасам, жоголуп кетип кантип табам дейт. Арканда боласың дедим. Ооба. Ошондойлор жүрүшөт байлар. Сизге кече казак туугандары салам айтып. Саламат болсун. Салам айтып коюңдар. Апасы касыр намазы А, касыр намаз деген бир адам эгер сапарга чыкса, эми сапарда жол кыйынчылык да ошол убакта жанагы намаздарды кыскартып окуган уруксат берилет. Мисалы үчүн 4 рекет парз намаздарды гана, сүннөт намаздар кыскарбайт. Мисалы үчүн пешим намаз 4 рекет парзы, асырдын 4 рекет парзы, анан куптан 4 рекет парздар 2 рекеттен окуйбуз. Мисалы үчүн пешимди 4 рекет сүннөт, 4 рекет парз, 2 рекет сүннөт да, а сапарда 4 рекет сүннөт, 2 рекет парз, 2 рекет сүннөт окуйбуз. Кудайдын берген жеңилдиги ошол эле. Ошону касыр деп коет. Бул деген өз жашап аткан жерден 90 километрден алыс сапарга чыга турган болсо, анда ошондо касыр кылып окуйт. Biz azıcık bir şey diyoruz abi. Özlük kişi mekenge bakanda da kasok veriyoruz ha. Кичи мекенде эмнеңер бар? Үйүңөр барбы? İyi çok. Эмнеңер бар? Tuğanı tutarız. Жок, анда касыр окуйсуңар. İyi olsa olur da. Үй болсо, жер болсо, магазин болсо, бир байлай турган дүнүйө болуш керек да. Мисалы үчүн мен базар коргонго атам үйү бар, барам, касыр окуйм. Анткени эч дегем жок. Жериме үкөм алып үй салып алган. Ondan da yok, mekce zaten iyi var. Сиз анда толук окуйсуз. Аял эки болуш шарт эмес ага. Бирөө деле болот. Ооба, касыр болот. Анткени биз 15 күндөн азга, 10 күндөн азга келдик да. 6 күн туруп атабыз да. 15 күндөн көп турсак анда толук окуйт элек. Касыр окуйбуз, эгер жалгыз окусак. А бирок тиги имамга кошулуп окуп атканда толук окуй беребиз. Бул жалгыз окуп калганда касыр окуйбуз. Жолдо касыр окуйсуз, жеткенде толук окуйсуз. Касыр намазда сүннөтүн окубайда 2 рекеттин фарзын эле кыскартып окуп коюшат да. Ошентет, анткени тартылыш болуп ошентип боло берет. Бирок ошо сапарда түшталбайт сүннөт намаз негизи. Биздин мазхаб боюнча, жана башка мазхабтарда окулунбайт да. Ошодо таасир алгандар анча-мынча бар.